оор турмушту башынан өткөрүп, кадыр күтүп, Жакшынакай биздин арыктарды күтүп, колхозго, мамлекеттик иштерге кызмат өтөгөн аксакалдуу аталар турмуш туткасын бекем кармап, үй бүлө туткасын бекем кармап, кыздарды, балдарды өстүрүп, төрөп чоңойтуп, ар бир баланын ысыгына, сууна чыдап, ошолорду өз турмушуна, жолуна багып берген, кулак сүйүткөн апа деген сөздүн ээси болгон ак элечек апалар, ушул октябрь айындагы карылар күнү майрамыңыздар менен Бакай Ата райондук аялдар кеңешинин атынан, төрайымдардын атынан жана Бакай Ата районундагы 38.700 аял затынын өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат бериңиздер. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой президентибиз Садыр Нуркожоевичтин дүйнөлүк ден, улуттук бийиктик, улуттук нап жөнүндөгү мыйзамдары кол коюлуп иштеп, эл арасына сиңип, жакшы иштесе экен деген ойдо турабыз да, мына ошого бүгүн айтпай кетүүгө болбойт. Мына ошонун бирден бир коомчулукка таратып, тарбия берип, кийинки муундарга кыргыз элинин улуттук насилин, салт санаасын, кыргыз тилин бере турган, жаш муундарга бере турган, ак батаңыздарды бере турган мына сиздерсиздер. Ошондуктан ушул президентибиздин жарлыгындагы үй бүлөдө отуруп эле Жакшынакай болуп, неберелерге, жээндерге, келиндерге, балдарга жакшы тарбияңыздарды берип, өзүңүздөрдүн ичиңиздердеги билген нарк маселелерди баардыгын өткөрүп берсеңиздер деген сураныч бар да. Биздин кыргыздарда дагы бир жакшы бир сөз бар. Нускалуу карыя болбосо, нускалуу карыя болбой, ыймандуу жаштар болбойт деп. Ошондуктан ошо нускалуу сөзүңүздөрдү, өзүңүздөрдүн көргөн билгениңиздерди азыркы заманда биздин апаларыбыз ой буну айтып койбойсузбу десе, илгери кызга 40 үйдөн тыюу дечи эле. Бүгүнкү күндө айтып койбойсуздарбы десе, ошол менин сөзүмдү укмак беле. Өзүмдүн балдарым укпайт, анан башка бирөөнүн кызын эмнеге айтам дейбиз. Ошол сөздөрүбүздү токтотолу апалар. Бүгүн коомубуз жаман болуп баратат, заман жаман болуп баратат, жаштар бузулуп жатат деп нааразы болобуз. Ошону биз өзүбүз жеткиликтүү айта албай жатабыз, ак батабызды жакшы бере албай жатабыз. Бүгүнкү күндө мен ошого сиздерден суранат элем, аялдар кеңешинин төрайымы катары райондун ошол милдеттерибизди, парзыбызды, биздин президентибиз айтып чыгып аткан сөздөрдүн баардыгын өзүбүз кабыл алып, бизге парз деп, милдет деп, кийинки келечек балдарды тарбиялаганга сиздерди чакырып өтөт элем. Анан жалпы майрамыңыздар дагы бир жолу кут болсун. Сиздерге жаркын маанай каалайм, жакшы ден соолук каалайм, ар дайым күлкү, сүйүнүч, кубаныч үйүңүздөрдө уялап турсун, жакшылыктар көп болсун. Анан бүгүнкү күндө ушундай чайды берип отурган Акназаров айыл өкмөтүнүн айыл өкмөт башчысы Нурлан Асейинкулович, сизге, сиздин айыл өкмөттүн кызматкерлерине, депутат балдарга, кыздарга, кеңештин депутаттарына, спикерибиз Айбек мырза, сиздерге чоң ыраазычылык. Мына бүгүн ушунча кишинин Нурлан Асейинкуловичти айтып атам. Асейинкулович, эмне тиги жекжатыңыздын көпкелерин билбей калдыңызбы? Жекжатыңыз көп экен, кененген эле болбойт белеңиздер. Анысы кандай ушундай көп бололу, Кудай ушундай көптөн айтсын. Саныбыз да көбөйсүн, экономикабыз да көбөйсүн. Ушундай жакшы батаңыздарды алайын деп бүгүн чай беришип отурат. Акназаров айыл өкмөтүндө жаңы ишканалар курулсун, жаштарыбыз билимдүү болуп, билимканалар курулсун. Элибиз да өзүп, экономикабыз да өзүп, бир чоң шаар бололу деген батаны берип кеттиңиздер эми. Бай айыл өкмөтүнө айланайлы. Анан учурдан пайдаланып мен бул жылда эле берип жүрөт элем ушул арабызда аялдар кеңешинин төрайымы болгондуктан аталарыбызды арынбас, апаларыбызга, эң аксакал апабызга, Шадык Акназаров айыл өкмөтүнөн Өмүрбекова Уулжан деген апабызга
бир кичинекей белегибизди берели, анан Шадыкан Ынтымагайлынан Абышкаева Турдубү деген чоң апабыз бар экен. Ошолор улуу жашы боюнча жакшы өмүр сүрүңүздөр, батаңыздарды Кудай кабыл кылсын. Амандыкта төрт көз түгөл эмдиги жылы ушундай жакшы көпчүлүктө жолугушалы. Кудай ошону насип кылсын. Аман болуңуздар.